Assalamu alaikum. Алатаулық қалың жұртым, амансыздар бі? Ақтаңдай теледолборының алқағында алтын қомыс бәйгесіне арналған ел-тер каналындағы бүгінгі түз эфирде барыңыздарға біз ел-терден жалынды ысық салам айтабыз. Ақтаңдай теледолборы түзілгеніне бұйыл білінбей 25 жыл өтіп кетті. Елдік өнердің туу чоқысы аталған манас айту, төкмөлік, дастанчылық, ырчылық, елдік ырларды ергіте атқан қомысшылар, дастанчылардың барын ата-бабадан уланып келген улуу өнердің нарқын көтерүү бойынша біз 1994 жылы Залқар ақындардан Ақбата алып, Ақтаңдай ақындар ордосын уюштурганбыз. Аға 31 жылдан өтіп 32 жылға баратат. Бүгін барыңыздарға ошол Ақтаңдай теледолборунун алқағындағы алтын қомыс бәйгесіне арналған алғачкы тандоо турдун башталышында сіздерге бүгін біздің студияда олтырған Ош Бишкек телекөпүрө аркылуу келген конокторду жана бүгүнкү биздин төкмөлөрдү тааныштыра кетейин. Оболу биздин Ош студияда бул жакта менин жанымда Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Ош шаарынын ардактуу атуулу, жакында Түрксой эл аралык уюмунун алтын жылдызы менен сыйланган эл-тердин ардагери, бүгүнкү Калыстар тобунун мүчөсү Байыш Төлөнов агайыбыз. Ошондой эле кино режиссер, актер, жомокчу, Ош мамлекеттик университетиндеги кино академиянын ага окутуучусу, Калыстар тобунун мүчөсү Токтош Абыкеев. Жана биздин ошол жаш төкмөлөр бул жерде студиянын коногу, ошону менен бирге коштоочулар. Биздин бүгүнкү Ош студиясында мына жаныбызда бүгүнкү биздин элге айтылчу темабыз Арстанбек Буйлаш уулу жөнүндө болмокчу. Биздин бул жакта студияда олтурган жаш төкмө Нурсултан Абдыкеримов. Анда кадырман калың журт, келиңиздер бүгүнкү көрсөтүүнү ушинтип биз Ош студиясынан Борбордук калаада биздин Борбордук студияда олтурган Кичиген айым сизге сөз кезегин берейин. Борбордо олтурган биздин студиядагы олтурган жалпы коноктор амансыздарбы? Биздин улан уулубуз баш болгон баарыңыздарга салам айтабыз. Анда куш келипсиздер. Кичиген айым сөз сизде. Сіздербі арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсызбы? Абдывали агай, Оштогу студиябыздагы биздин кесиптештерибиз, ошондой эле катышуучулар. Биз сиздер менен Бишкектен учурашып жатабыз. Арбаңыздар. Анда эмесе мына ушул ойчул, философ, таанышман, комузчу, кара нөшөрдөй төкмөрчү Арстанбек Буйлаш уулунун урматына арналган Акындар Актаңдай автордук теледолбоорунун алкагында алтын комуз төкмө акындар айтышы эфирин ачык деп жарыялап, Бишкек студиясындагы конокторду тааныштырып өтөйүн. Алгач эле Нуркамал Асканова эжекебиз эл-тер мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директорунун орун басары. Кадыралы Коңкобаев, филология илимдеринин доктору, профессор, түрколог, Калыстар тобунун төрагасы. Бибайша Арстанбекова, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, Калыстар тобунун мүчөсү. Кош келипсиздер, бүгүнкү күнүбүз берекелүү өтсүн деп, мынакей Нуркамал эже алгач өзүңүздөн жаш акындарга куттуктоо сөзүңүз менен, каалоо тилегиңиз менен эфирибизди ачып берсеңиз. Жақсы болот. Биздин алдыбызда ата-бабаларыбыздын аздектеп сактап келген улуу муундардын бизге чейин жеткизип келген баягы салт санаасын калкыбыздын калың катмарына жеткирүү, ошондой эле кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүү милдети бар. Андыктан биз мына ушул бүгүнкү өзүңүздөр күбө болуп отурган Актаңдай теледолбоору аркылуу 10 жылдан берки аралыкта ушул алтын комузду даңазалап келүүдөбүз. Эми албетте бул комуздан тышкарыдагы кыргыздын ооздеги чыгармачылык өнөрү бар. Биз ушул Актаңдай теледолбоору аркылуу айтыш өнөрүн уюштуруп, бул айтышта жеңишке жетишкен акындарыбыздын алтын комузга ээ болгон учурундагы сыймык менен элге көрсөтүп, эл менен тең бөлүшүп келе жаткан учурубуз. Эми бүгүнкү күндө баягы тандоо туруна катышкан акындарыбыздын аты жөнү жана алардын жуктары белгилүү болду. Биз ар бир ишемби күндөрү дал ушул убакыттарда Актаңдай теледолбоору аркылуу ага күбө болууга баарыңыздарды чакырабыз. Ал эми Актаңдай теледолбооруна катыша турган баардык акындарыбызга ийгиликтерди
каалайбыз. Жана ушул аралыкка чейин уюштуруу иштеринде болобу, же башка бардык учурларда демөөрчүлүк болобу, бардык учурларда бизге көмөгүн көрсөтүп келе жаткан бардык тараптарга терең ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Мындан ары дагы ушул кыргыздын улуу өнөрүн аздектеп даңазалай берүүгө бардык кыргыз элин жана кийинки муундарды дагы чакырып өтөм. Рахмат эжеке. Анда биздин мынакей Ош студиясында төмөндө Абдывали акебиз айтып өттү, Нурсултан Абдикеримов катышып атса, Бишкек студиясында Улан Токтосунов дагы катышып жатат. Ал эми кийинки сурообуз болсо, Кадыралы агай, сизге берели. Мына ушул Арыстанбек Буйлашуулу атабыз кадимки Кокон хандыгында абдан жар айтып, жарчы болуп, 6 уруу эрге 6 башка тилде ырдайм деп, мына ушул Кокон хандыгында бүткүл Орто Азия бириккен жерде ырдап турган киши экен, атак даңкы жайылган киши экен. Мына ушул акындар арасында конкурстарда сиз төрагасы катары кандай критерийлерге карайсыздар? Эми нарк насил жөнүндө болобу, же салт санат туурасында болобу, же саясат туурасында болобу, кандай чектөөлөр бар, маалымат берип кетсеңиз. Чоң рахмат. Мен эң биринчиден журтубуз менен бүгүнкү элтерди карап отурган эл журт менен саламдашып, амансыздарды айтып, ийгиликтерди каалагым келет. Экинчиден мынарекиндей ак таңда деген демилгени көтөрүп, мамлекетибиздин, элибиздин келечеги үчүн, өнүгүш үчүн бүгүнкү абалын да колдоо көргөзгөн Абдывали мырзага дагы ыраазычылык билдиргим келет. Ошондой эле бүгүнкү ушундай алтын көпүрө деп алтын комузду уюштуруп, ошого колдоо көргөзгөн биздин маданият министрлигине, элтер телеканалына, Манас театрына, ушуга тиешеси бар алтын комуз акындар ордосуна бардыгына мен ыраазычылык билдиргим келет. Себеби акындар чын-чынына келгенде эски замандан бүгүнкү күнгө чейин кыргыз коомунун, кыргыз элинин, анын мамлекетинин жарчылары болуп келген эл. Эң биринчи иретте акындар илгертен бүгүнкү күнгө чейин элдин үмүтүн, элдин көйгөйүн, элдин өнүгүшүн, ийгиликтерин бардыгын калкка жар салып, ошолордун бир шам чырак сыяктуу жаңылыктардын баарын айткан ушундай бир Кудай берген таланттар да ар кимдин эле оозунан шыдыраган ырлар чыга бербейт. Булар өзүнчө бир жаратылган нерселер. Мына түрк элдеринин баардыгында акындар бар. Ашук дейт, Озон дейт, дагы башка. Бирок кыргыз менен казактын акындарынын айтышкандай төкмөлүктөрү, укмуш уйкалыштыктарды айткандары каяктан жайдандыр сөздөрдү таап, элдин үмүтүн ушунча так эл журтка билдирип аткандыгынын өзү өзгөчө талант. Ошондуктан бул акындарды тандоодогу негизги критерий биздин буга чейинки өткөн эң атактуу акындарыбыздын салттуу айтуу ыкмаларын, ошолордун обондорун, ойду так бере алгандыктарын, кыргыздын жан дүйнөсүнө акындын ар бир үнүнүн ыргагы мааниге ээ болгон. Биз ошол илимде буларды ымдоо жаңсоо деп коет. Мына ошолордон бери акындардын үнүнүн өзү бул чоң илимий коммуникациялык чоң мааниге ээ. Ошондуктан биз акындардын таланттарын сыйлаганда өзгөчө мен дагы бир нерсеге таң калып атам. Ушул алтын комуз акындар таймашына айтышына 44 акындын Кыргызстандан чыгып аткандыгын өзү бир укмуш нерсе да. Башка элден деген, мисалы үчүн СССР учурунда биз жашадык. 4 акындан кийин бүттү. Манасчылар саякпай кетти. Манас айтылбайт бүттү делик. Азыр мына кыргыз мамлекетинин, эгемен кыргыз мамлекетинин 35 жылдыгында 44 акын бир телеканал аркылуу бүт жамы журтка байыртан келе жаткан өнөрүбүздү көргөзүп аткандыгы бул улуттун кеми. Улуттун жанакы жаңы президент чыгарган Уңгу жол деген жарлыгындагы кыргыз эли менен кошо жашап келе жаткан, каны менен келе жаткан, акыл насааты менен, жан дүйнөсү, философиясы менен жасап келе жаткан укмуш көрүнүштөр да. Ошондуктан биз
калыстарды ойлоймун жан дилдери менен чын жүрөктөрү менен өздөрүнүн калыс бааларын берет го деген үмүттөмүн. Демек салт санат туурасында көбүрөөк айтканга туура келет, агай. Бибайша эже мына эми бул киши Арыстанбек Буйлаш уулу атабыз кадимки Алымбек Датхандын жанында жүргөн экен. Бул кишинин тарыхына кайрылсак, мынакей биздин Тазабек Саманчин деген биринчи кандидат, филология илимдеринин кандидаты, биринчи баягы ушул киши изилдөө жасап Арыстанбек Буйлаш уулу туурасында китеп жазып чыгарган экен. Мына ошондо айтылып атат, бул кишинин атасы экинчи аялдан төрөлгөндүктөн Арыстанбек агабыз көп кеңине албай, балдар арасында кошпой, баягы күнү катындын гүлү жок дегендей, баягы токолдун баласы экен да бул киши. Анан кичинекей чагынан абдан жабыркап, көп жапа чегип, ошого карабай эң мыктылыгы менен, ушул ырчылыгы менен, акындыгы менен, сөзмөрлүгү менен атасын кийин ушул Алымбек Датхандын сурагынан биздин тил менен айтканда түрмөдөн бошотуп алган экен да. Мен муну бекеринен айткан жокмун. Жакында эле мына ушул Алымбек менен Курманжан Датханын баягы либреттосун сиз жаздыңыз. Бизден Абдулас Малдыбаев атындагы операда окумуштай бир аншлаг менен өттү бул. Андан кийин мына ушул Арыстанбек Буйлаш уулунун ошол замандагы адамдар катары биздин заман менен ошол доорду салыштырганда азыркы акындарыбыз канчалык деңгээлде айтып бере алат, кандай калыс өтөбү айтайын дегеним, бул эфирде калыс болгондор акыркы жыйынтыктоочу жыйынында калыс боло албайт экенсиздер. Кимдер калыс болот билбейсиздер. Билбейбиз, белгисиз. Эмесе ушул туурасында айтсаңыз энди. Арыбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, биздин ошол түкмө акындар бүгүн ушул Элтер телевидениясынын өзгөчөлүгүнөн баштасам деп турам. Себеби мына Алтын көпүрө деп түндүк менен түштүктү бириктирген бир гана силердин ошо көпүрө боло турган мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анан ушул аркылуу биздин айтышты ар дайым колдоп келесиздер. Сиздерге ийгилик. Анан бул Актаңдай акындар ордосу тарыхый ордо. Бул Актаңдай уюшулган мезгилде, мындан 31 жыл мурун уюшулган мезгилде өтө оор акыбал болчу, элде жашоо оор болчу. Ошого карабастан айтыш деген нерсени унутуп калып, жонуна мишок көтөрүп, элдин баары коммерсант болуп кеткен убак болчу да. Ошого карабастан бул айтышты Актаңдай ордосун кармап калган ушул Абдывали мырзага дагы бир ийгилик каалап, ыраазычылык билдирип коеюн дедим. Андан сырткары бүгүнкү темабыз Арыстанбек Буйлаш болуп атат. Анын тарыхын өзүңүз жакшылап айтып кеттиңиз. Мен акындарга ийгилик каалайт элем. Арыстанбек Буйлашты ачып берсе, ошол тарыхын элге ошону сиңире берсе, андан сырткары критерий деп атасыз. Критерийде бүгүнкү айтыша турган акындардын эсине тандоо турунан баштап акырына чейин эң биринчи ар намыска тийбей турган айтыш болуш керек. Бул адамдык баалуулукту баалай турган биринчи багыт. Экинчиси президентибиздин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол деген атайын буйругу чыккан. Ошонун негизинде биздин тарыхый инсандардын баягы көнөргүс басып өткөн жолу сабак болуучу. Бизге мына тарыхта азыр Арыстанбек Буйлаш дегенде кандай биз сыймыктанабыз, кандай кызыгуу окуйбуз, ошол биздин ата бабаларыбыз кандай жол менен бизди ушундай жаркын жашоого жеткирди деген сыяктуу. Андан кийин акындарга дагы бир критерий бар. Бул жерде салттуулукту кармаш керек, сөзсүз түрдө. Анан агай айтып кетти, ошо айтыштын дагы өзүнүн обондору бар, салттуу обондору бар. Ошого көңүл буруш керек. Андан кийин бул айтышта Арыстанбек Буйлаш тема болгондон кийин темадан чыкпашы керек. Рахмат эжеке. Анда эмесе студиябыздагы кезекти Ош студиясына беребиз. Бар болуңуздар, абдан жакшы, мыкты ой калоолор, тилектериңиздерге баарыбыз кошулабыз. Чындап эле бүгүн ушул Актаңдай теледолбоорунун алкагында
өтүп жаткан алтын комуз байгесине арналган тандоо туру мына башталды. Мен дагы бир экөөз кошумчалай кетейин. Бул алтын комуз байгесин өткөрүүдө мындан 10 жыл илгери биз ушул ЛТРде Ош Бишкек телөө көпүрө аркылуу алгачкы жолу бул Борбордук Азияда алтын комуз байгесин жана алтын комуз кубокту биз азыр момундай чечтик. Быйыл буйруса 10 жылда бир берилчү биздин дагы сыйлыгыбыз бар. Аны дагы беребиз. Аны биз кубокту ушул сорун деп чечтик. Ал эми жалпы байге фондунда мен кошумчалай кетейин. Жалпы байге фонду ошол Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлигинен атайын 2 миллион байге фонду коюлган. 2 миллиондон сырткары ушул 10 жылдан бери бизге алтын комузду акындарга карнап алтын комузду берип келе жаткан жеке биздин ушул меценат Кыргыздын чыгаан мыкты инсаны ЛТР менен такай иштешип келген Айбашев Ниязбек агабызга терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби Байшаба өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыр Кыргыз жергесинде байлар абдан эле көп. Бирок ошондой болсо дагы ошол чөнтөгүнөн акча чыгаргандары азыраак дегендей да. Ошол бардык тыйынды, бар чачкан дүйнөсүн акындарга чачуу бул Нияз аба үчүн чоң эрдик деп ойлойм да. Эми мен сөздү көпкө узатпайын дагы. Сөз кезеги мына биздин Калыстар тобунун мүчөсү, биздин ЛТРдин ардагери, Кыргыз Республикасы Маданият эмгек сиңирген ишмер Байшагайдан бир экөө сөз угалык. Мына бул айтыш жөнүндө көп кылганда бүгүнкү алган тема жакшы болуптур да. Анткени айтышында бир нугу болуш керек да. Баштаган жагы, анан орто жери, анан аягы эмнени айтыш керек, эмнени элге тартуулаш керек. Мына биз кеп кылып отурган Арсланбек Буйлаш уулу 1824-жылы туулуп, 70 жашка чыкпай эле 60 чыкпай 58 жашында өтүп кеткен экен 1878-жылы. Бул кишинин дагы бир Кыргызга кыйын таанылганы 16 жашында эле элге кеңири таанымал болуп, ошону менен бирге Андижанда, Наманганда, Фергана чөлкөмдөрүндө ырчылар менен ырдашып, комузчулар менен комуз чертишип, чоң беттештерге чыгып өзүнүн талантын элге тартуулап турган экен. Ал эми Совет дооруна чейин анча изилденбесе, 20-жылдан баштап, андан кийин 22-жылдан баштап Кыргызстан келген Халим деген жанагы татар окумуштусу келип, ушундай оозек чыгармаларды элге жеткирүүдө бул кишинин дагы салымы чоң болгон. Айрыкча бул Арсланбек Байлаш уулунун эмгеги Тар заман деген ырында укмуш берилет да. Кыргыздын өткөн турмушу, бүгүнкү турмушу, келечеги кандай ушул жөнүндө сонун ыры бар. Бул да албетте элибиздин эсинде деп ойлойм мен. Ошону менен бирге бул кишинин эң элге баягында даңазал алынганы 90-жылды эгемендүүлүк болгондон кийин бул киши этип элге угуп өтөр кеңири таанышты. Мына андан кийин бул кишинин 94-жылы Арыстанбек аттуу туңгуш ырлар жинагы чыгып китеби. Андан кийин бир жолу Кыргызстанга дүркүрөп кетти. Мына ошондой дүркүрөп элге жайылтууда биздин Актаңдай программасындагы салымы зор. Биз ойлойбуз, келген ушу беттешип аткан акындардагы ушул киши жөнүндө, бунун чыгармачылыгы жөнүндө деги ушул маселеде жана жободогудай кылып туруп элге кызыктуу айтыштарды тартуулайт деген ойдобуз. Бар болуңуз. Эми Токтош агай, сиз режиссер катары, режиссердун көз карашы менен акындардын ушул бүгүн тандоо турунун башталышында турабыз. Залкар кинорежиссер Болот Шамшиевдин шакиртисиз, ошол айтышта алтын комуз өткөргөндө да аралашып жүрдүңүз. Бүгүн ham калыс катары эмнелерди кыска мындай кошумчалап кетесиз акындарга? Ушул Актаңдай биринчи баштагандан бери бир 30 жылдын тегереги болуп калыптыр. Ошонун ичиндеги өсүү мени аябай кубандырды. Мен баягында да бир айттым эле, бир эстебестер акыркы акын окшойт деп калдым эле. Азыр эми биздин залкарлар деле 30га чейин залкар болуп алышкан илгери. Биздин чоң залкарларыбыз. Ошого чейин төгүлүп элге чыгып, анан кийин азыр мына ошонун берки ырдаган биринчи тамтаңдап чыккан мындай жаңы келаткан балдардай болгон балдар азыр Кыргыз Республикасынын эл артисти, эмгек сиңирген артисттер болуп калды. Бул наамда эмес кеп. Алардын сапаты чоң бийиктикке чыкты. Азыркы мына алтын комуздагы мына жаңы жоо менен чыгып аткандары мени аябай кубандырганы себеби чоң акындар чыгып калды. Эми ошон үчүн мына жаңы тема коюп туруп, жаңы ой менен чоң залкарларды даңазалоо баштоо бул өтө чоң жаңылык. Демек биздин акындар 30 жылдын ичиндеги эмгегиңер өтө эле Кудайым эки колдоп бериптир, жеңишке жеттиңер. Эми мындан кийин жаңы
неме менен башталып атат. Жаңы акындардын эмесинде жаңылык башталып атат да, бул жакшы нерсе. Тантаңдап эле бирдекени ырдай бербей, азыр сонун болду. Эң сонун мен кубанганым ушул. Бар болуңуздар. Анда эми башканы коюп Манасты айт дегендей, мына биздин эки акыныбыз эки жакта улан балабыз болсо Ысык көлдүн ак суусунан келип олтурат. Ал эми бул жакта Нурсултан балабыз Ош шаарында экөө бири-биrini баягы күлүк көргөндөй эки аягы тууурайт дегенде экөө бири-биrini ошо азыр күтүп турган чагы ага чейин биздин эми бүгүнкү темабыз Арстанбек Буйлаш уулу болгондуктан биз кыска Арстанбек Буйлаш уулу жөнүндө биз атайын видео сюжет даярдаганбыз. Видео сюжетке кезек берели да дароо эле акындарыбыз чүдөп анан айтышты баштап берсин. Анда назар салалы. Ашыгың көлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоо куланып учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө жетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Ушул заман тар заман, азуулууга бар заман, бечарага зар заман, заманың келди жакындап, тайган иттей такымдап. Карагайдын таңында элик болду элибиз, каптаган тузду көтөргөн көлүк болду элибиз. Башка чапса былк этпес, өлүк болду элибиз. Бул саптарды айтылуу акын ойчу Арстанбек Буйлаш уулу мындан 2 кыл мурун жазып калтырган. Акындын өмүр жолуна токтолсок, Арстанбек Буйлаш уулу 1824-жылы Ысык көл өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген. Арстанбектин атасы Бойлош бийдин 2 аялы болгон. Байбичесинен 5 токолунан 2 балалуу болот. Мына ушул төрө канаттуу Бойлоштун токол зайыбынан Арстанбек төрөлөт. Көптөгөн кыйынчылыктар менен чоңойгон Арстанбек келечекти көрө билген ойчул акын болот. Совет доору келип, Буйлаш уулунун чыгармалары орус бийлигине жакпай, жарыкка чыкпай келген. Анын чыгармаларын изилдеген изилдөөчүлөр куугунтукка алынган. Айтсак, Тазабек Саманчы дал ушул акындын чыгармасын изилдеп элемейиш жактагандан улам куугунтукка кабылган. Акын кыргыз элинин башынан өткөн бир нече зор окуяларды көрөт. Кокон хандыгынын кыргыз элине кылган бийлигин көрөт. Бугу менен Сары багыштын бир нече жыл бою созулган кан төгүлгөн чабыштарын көрүп, буга өзү да катышат. Кененсарынын кыргыздарга кылган чабуулу да Арстанбектин тушунда болот. Падышалык Россия кыргыздардын жерин чаап, каптап алып, кыргыз элине бийлигин жүргүзгөн заманында чеке белин көрүп калган. Мына ушул окуялардан улам акындын чыгармачылык эргүү күч алып, Тар заманды жазган. Арстанбек замандын ушундай түрүн көрүп, Тар заман деген поэмасын ырдаган. Бул поэмасында замандын түрүн өтө чебердик менен мүнөздөйт. Тар заман бир эле мезгилде, болжолдуу түрдө 1852-70 жылдары түзүлүп калыптанган. Арстанбек акын керес, акын өлсө не калар, айтылбаган сөз калар, ырдалбаган ыр калар, чертилбеген күү калар. Мына өзүңүздөр дагы бир аз болсо дагы Арстанбек Буйлаш уулу жөнүндө маалымат алдыңыздар. Андай эми биздин студияда көп күттүрбөй Нурсултан балабыз менен улан балабызга кезекти берели. Нурсултан кана эми чу дегенде эле баштап бергиле, биз калганын жалпы көрөрмандар, бу жердеги студиядагы коноктор бардыгы чогуугалы. Баллиде бир алакан чаап коелу кана болду, акындарга сүрөт. Тоо башын кар чалат, бүгүн акындар айтып той жар салат. Улуу тоо башын кар чалат, уламадан уланган алгач улуулар айтып той жар салат. Ортодо теле көпүрө ой курашып бул күндө мынан уланат улуудой салтанат. Улан сенин да жүргөн убагың, комузуң кармап колуңа баяң атанын жолундой аркалап. Боруңаң алып чертмегин, көдөнүң менен дилиңе көнө сөздөрдү калкалап. Эми биз өңгөнүң айтып нетебиз, өзгөрмөлүү сөздөр жок, өз заманынын залкары, өзөккө жеткен той айтканы, Арстанбек Алпакынаның айтып той өтөбүз. Ойлоп той карасаң, Арстанбек айткандай,
Kar zamandı görüp dur, baya sögü söpök boluşkan tegibis menen doy jetebiz. Ey kızı talın efirden, udan bay terdegence çekebiz. Senin de var komuzun, udan menin de var komuzum. Ayta turgan oylor köp, bükön basa turgan doy jol uzun. Hazır tarcımadın efirden, sen de görüp baykadın, men de görüp baykadım. Sen de bilgeningdi tögөгөр, men de bilgenimdin aytamın. Arıstan bek temabız, hani arkalap aytıp toy bulgunda, ötpösök jakşı doy bolobut. Arıstan bek degen soň, udan tökpösök jakşı bolobut. Eçen zalkar var, birok gezegimden oylosam, atamdın kadırı bolgon jogora. Mına ak komuz çeritip men algaç, salamdaştım doy ovola. Emi gezegingdi doy bereyin, çertmegin turat kolungda, çeçili ırdap beresin. Oy kasiyettin ısık göl, sen al jerden gelgen balasın, ügöm akjanda ele doy tögösün. Sabırımı saktap durayın, saraltınday savaytıp, anan gezegin kayra veresin. Eyvallah. Assalamun aleykum, andan algaç amandaşıp alayın. Aman bıgır kız kalın jurtanda, men amandaşayın efirden. Assalamun aleykum ağa, aman bın ağam Nur Sultan'dan arkanday sözün eşilgen. Bugün altın komuzdun tandosun, anda men açılayın çetimden. Biz algaç baştap jatabız, negizi söz başta kıyın Kırgızda, kalıstaranı çıkar bağılan esinden. Oңarıva Kırgız kalayık, alışam degen düşmanın aylasını altı getirgen. Kadimki canday süйлötkön kamçısın saptap çetinden. Oy biyiginen sözünün bir makal menen eleň oy, esine geltirip dur eger bir tentek çıksan esirgen. Gelin kızın imandu, gerilip yolun kespesten gel atkan erdem bekingen. Jigitlerin oy namustu, ot geçken jodan kaçpastan, oňurak dep oylogon orun algan kepinden. Jolaşıp gelgen düşmanga jol borustay sekirgen. Barsın bıň ulu Kırgızım, batasınan ardayım batırlar ösüp jetilgen. Algaçkı tizme boyunçaň o bayke, sen aytışmak eleň negizin Asılbek baykem menem bulayda. Ha men aynara kız menem bayken aytışmak elem bir ayda. Arslanbektin tukumu sen Asılbek'e tuş boldum dep ayabay tüştün eleň ubayga. Ha men aytışta birinci jolun aruu kızga jup boldum dep atdelem börktügün ayga. Anan tatınam dengsep gelgende tak sen çıkıp aldım anda tavalbay kaldım bir ayla. Erkek menen jup kılgıda yere kişip turguday, attın emne jaz dekem Kudayga. Emin Arslanbek'te yatabız, bayke sendan aytıp bugün ganake asıl gepterdi çaçıp gör. Argımakta yalkını varanda yozdun açıp gör. Ağam eleň doy çüngülük andan iningen mende yaşıp gör.
Alışalı gel berin alın bir jetse basıp gör. Anda bugün altın komuzdun tan doso, bayken altınday gebin çaçıp gör. Geregedey gerilgene mına peylin udan doy genen go. Yeme tengir jalgap sen dağı. Tegiz kırgız içinden araytkan savın teren go. Juğun asıl begele deva ettin. Ey alacağın jakşı jorudum. Kudaydan asıl bekmenen aytışpay. Arıstanbek de aytsın degen gön. Uluğunun uluğun uçuğun ulanbaysın dın ulanbek. Mına senin de söyletun var boyundan. Sözüme salmak koşkun dep suranbaysın dın ulanbek. Çılgı altın sava etip çıkarmalarındı kırgızga çıkarbaysın dın bek. Bayağı kakırap kalgan gödön göp. Möl bulakтай sap menen anı suğarbaysın dın bek. Anam bir kız çıkpay kalgangan zar aytpay tengir kudayga. Arıstanbektin aytkanga oğu kuyguanbaysın dın bek. Mıktın akın men dedi, alışavız gel dedi. Kıyın akın men dedi, tireşeviz doy gel dedi. O bu söyletinen baykalat budu kömdüm dengelem. Şuqşurulgan bürkütteyim. Uçup gelip bir deysen apçuçuday doy çengelem. Baştagan dele bastaştın, can ele görüp turam koy kömsa kakıldım menneni. O yanda kalpıs işten kaçalım, kadamenen basalım. Aynıgan işten kaçalı da atadan kalgan jolulu koşolnar kıvız menen doy basalım. Antkenin oylap karasak, aval kıvıstin atalar. Dolaşa turgan do gelse, donun tapkan sevin. Jolaşa turgan jo gelse, kılıçıngından suruvay, jonunda tapkan sevin. Gasiyetli söz menen, ayıktırgan turbay var. Adamdardın doy geselin, oşolordun oylasam, bayagalı ularıstan bektir. Ulagan eken jetegin, kırgızlar kırga çıkarıp, hanın artık görüşkön, kırgızdın akın doy çeçenin, emem. Çeçili vay tuş kuralım, şınağa akkan gepterden, Kömalı sırak bololudan tavalı geptin doy bekemin. Kalbasın gömül doy armanda. Harpende gönöt turvay çın kuday başka salgangan. Bulkunu kalgan malıngan. Jolun tüşet jakında. Ükömden salıp koyan bargan dey. Alıras alkınıp turgan uağın, alıras akın mendey ulanın. Dem salamın dedin bir bayke, meyli demine tüşsün kulağım. Birok men aytışkanı geldelem, bugün aytışıp kumar jassam dep, halkıntıp bugün geldelem kızıl tildin kunanın. Birok sen bayke bir dağı çavul kılalbay, je bir buruçtan çıkalbay da ar jaka getip jatat toy çıdamın. Mınday oyu jo gırların o, bayke men oyem ne dep joop kılamın.
Эми салт туңырда деп қалдың, нарық туңырда деп қалдың. Менің да нарық туылық бар кебімде, нарық туылық бар тегімде. Анчалық байке сен дағың, ақшым қарсымал елір бе? Анда мен даң арыстан бектің ырдайын, ал жағын қамтып кебімде. Арыстан бекте ятабыз, чын елең арыстан кен шыққан ақындан. Айтышам деген ақынған арыстанда язу матырған. Жантышам деген ақынды жарғылчақтай сапырған. Ал алмадай болғын башынан океандай ойды батырған. Андықтан ақындар аз шығыптыр, ата кемен ой қатылған. Кече қазақтың мықтың ақыны Сүйінбай менен Айтышеваны сүрдөнтіп байке жапырған. Қазақтың да бір ақыны Қаңтарбай менен Айтышып, қайрылтып жоуын бердірбей қайғыртып шорын қатырған. Таластан шыққан чондақын Тартышеваны менен да жандырмағын жандырып та таңғалтып озын ашырған. Жеңі жоқ менен Айтышып, сөйлөттү сөзден балқышып, та сөздердің айтқан ақылман. Сол тобайдай шакертіне да чындықтын айт деп, ардайым ақиқат кепке чақырған. Емің ақындығы бір бөлік байке, ақыл санат термесің асыл ойлорды батырған. Geçen uçur zamandın ırdasan ukmuştuğun oylor katılgan. Oy gelir zamandın ırdasa geremet sırlar açılgan. Mına tar zaman degen termesi tarıktan öçpöy жазылған. Al emin Arslan bekte yatamdın, bayken alıp saptарын uqqanдар. Аңдап билет eken qoңа ақын екенін ақылман. Барын айттан ой бірін айт. Данышман ойчул ол яңы болып тұр атабыз адамдан шыққан асыл жан. Çavulgan ötpöydey tükönü, senin geldi vele doy çelişkin. Alimen etti köp kılasın hüküm, tuzun or eken doy jеңiştin. Çarpılı vele kalıpsın, kıyla tasir etken go. Esteligi bayağı balıkçıdağı Poseidon menen doy Zeus'tin. Bürağanın emne doy kılavuz, ağayın eldin aldından Arslanbek Alpakın, anın kadırını aytıp doy turavuz. Qarı düşkön Kırgızga kar zamanda aytkan Arslanbek, bayağı tarusun tarttırgan keste tar zamanda aytkan Arslanbek. Oluyan akın Turbayeva, oşonun kömür dayla gezinde kadınken çengeline doy karmagan, қалағандай doy қалчаған қоқондың айтқан doy Arslanbek. O tarp bir үйген ұрысқан, қоныштың айтқан Arslanbek. Өңі сары көзі көк, де орыстың айтқан Arslanbek. Бүгіндің айтқан Arslanbek, ертеңдің айтқан Arslanbek. Айтыр алтекен қоң Arslanbek. Ошолорды бұл күнден үкім, ары бері doy кеп қозғып. Ырдап тұрған doy чағыбыз, аталардың doy айтқанын тыңдап тұрған doy чағыбыз. Еме ар тарабың doy бар қырғыз, көрер күнің doy шаң қырғыз. Ой күгімі қызыл желектен, анан ырысың аппақ doy таң қырғыз. Салмағың ой ор, білсең сен, ана ошол Arslanbek бар қырғыз. Valli. Бар болуңуздар ақындар, сіздерге шығармашылық ийгилик каалайбыз. Эми калган кептин бардыгы буйруса калың журт мына биздин түз эфирде экранда көрүп жатат. Ал эми калыштар өздөрү чечет, биздин упайлар кийинки
жумада ушул кийинки акындар айтышкан мезгилде айтылат. Кичиген келген конокторго өзүңүзгө анда кезекти берип коеюн. Билинбейбиздин убакыт соңуна жетип калды. Анда сөз сизде. Рахмат, Абдывали эке. Мына кымбаттуу биздин калыстар, ушундай Ленур Камал эже биздин 2 жаш акыныбызды көрүп алдык. Алгачкы саламдашуусунан баштап өзүңүздөрдүн аягы бааңыздарды бердиңиздер окшойт. Кандай болду я? Кимиңиздер айтасыздар? Кудай буйрса Бүбәша баштасын. Кыздын 40 чачылык дейт. Рахмат. Бул эки акыныбыз абдан жакшы айтышты. Саламдашууга келгенде бир аз баягындай узагыраак болгондой мага сезилди. Ал эми Арстанбек атабыздын образын ачып берүүгө жаңы гана кийлигишип, жаңы кадам таштап атышат. Анан ошол убакыт бүтүп калганына байланыштуу терең бир образга кирип Арстанбек атабызды биздин көзүбүзгө чагылдыра алышкан жок да азырынча. Эми мындан кийин дагы көрөбүз, Кудай буйрса баалар кийин берилет. Азырынча баа боюнча айтылбайт деген ошо жободо бизде жазылган. Ошо жобого жараша Кудайым буйрса кийин бааларды беребиз. Бирок ийгилик каалайбыз. Арстанбек атабыз колдосун акындарыбызды. Акындардын деңгээли жөнүндө айтканда биз деген өйдүлдүй кылып айтуу акыбыз жок. Калыстык деген болуш керек. Ошондуктан биздин акындарыбыз нөреки төкмөлүктөгү эң нерсе эмне үчүн төкмөлүк, эмне үчүн акындар айтышат. Буларда сөздөр так кетиш керек. Тигиндей мындай ойлор деген болбош керек. Кайпытып, тиіп качты болбош керек. Акындын өзгөчөлүгү ар ойду так билдиргенинде. Ошондуктан албетте Арстанбек акын классика. Бул акылмандыктын, акындыктын, төкмөлүктүн туу чокусуна жеткен киши. Ал жөнүндө мына жаңы тажрыйба алып аткандардын айтышы да кыйын. Ошондуктан баардыгын байкап туралык. Рахмат. Анда биз эфирибизди жыйынтыктоо үчүн кезекти Ош студиясындагы Абдывали экебизге беребиз. Бардыңыздарга биз жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Албетте бардык нерсенин башталышы кыйын болот. Эки акыныбызга тең чынын айтканда топ жарып чоң баягы жумушту баштап бериш өтө оор деп ойлойм. Биз деле убагыбызда ошондой учурларга туш болгонбуз. Кантсе дагы калган калыстарыбыз эмки жумада жарыялайт. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Кийинки жумада дал ушул убакыттарда жолукканча сиздер барыңыздар, аман туруңуздар. Убакыт деген учкан куш экен. Эл терден алыстабаңыздар. Биздин көрсөтүүлөр уланат. Биз болсо сиздер менен коштошобуз.